Салам достор. Орозоңуздар кабыл болсун деп айтмакчымын. Ким кармап атса, ушул айдын ичинде биз уже аягына чейин жетип баратабыз. Акырында орозобуз ушул ай бүтөт. Бирок болсо силер билгендей эле орозо бул көптөгөн жакшылыкты алып келет. Биз мурунку подкастта кичине кыска сөз кылдык элек. Ошол жерден биз мындай суроо менен бүтүп калдык элек. Орозо качан кабыл алат? Орозо эмне буйругу кандай? Эмне максат менен берилген? Бирок болсо ошо бүгүнкү сөздө биз орозо качан кабыл алат экенин дагы байкап көрөлүк. Мурунку подкастта биз болсо сөзүбүз бүткөн айткан себеби күнөө кечирилсе, күнөө кечириш үчүн орозо кармашыбыз керек дейт. Бирок Кудай биз айткандай эле Аллах болсо ырайымдуу. Ал болсо биздин күнөөлөр кылган иштерибизге жараша күнөөбүздү кечирбейт. Анткени күнөөбүз баарыбыз күнөөлүүбүз. Эгер баарыбыз күнөөлүк болсо, анда биздин иштерибиз дагы бир иш болсо, кандай десем, баардык жакшы иштерди жаап коюш мүмкүн. Бир окуя бар да, окуяны караганда ошону түшүнсөк болот. Бир адам жашаптыр. Ал болсо ар дайым жакшылык кылып жүргөн адам экен. Убакыт жөнүн өткөрбөсүн. Ал болсо өтө динге берилген, Кудайды таанып билген, жакшы көргөн адам болчу экен. Ал ар дайым орозо кармап, сыйынып, дуба кылып, намаз окуп, ушул адамдарга жакшылык кылып, закат берип, баарын кылып турчу экен. Бирок ошол учурда ал болсо баарын кылгандан да тышкары ичинде мындай сезим ар дайым пайда болуп турчу экен да. Эгер мен кыямат күндө күнөөлөрүм баары кечирилдиби деп айтып турчу экен да. Ошондо ал болсо бир өтө акылдуу адам жөнүндө угат экен. Ошол акылдуу адам болсо бир тоодо жашайт экен, ошого барып көрөйүн, ошол жөнүндө сүйлөшүп көрөйүнчү деп айтат экен. Анткени болсо ал өзүнүн ушул мындай айтканда ички дүйнөсүнө тынчтык таппай атыптыр да. Ошондо жол узак болуп, ал болсо ушинтип чарчап келип ага жетет экен да. Анан ага жолукканда акылдуу адамга анан сурайт экен, шак эле сурайт. Мен кантип өзүмдүн күнөөлөрүмө кечирим кабыл алсам болот? Кантип өзүм күнөөлөрүмдү мындай кечириш үчүн эмне кылышым керек деп суроо берет экен да. Ошондо тиги акылдуу адам айтат экен, шашпаңыз, келиңиз, отуруңуз, силерге суу алып келип берейин деп берет экен да. Ошондо ал муздак суу, стакан суу алып келип берет экен дагы. Анан бирок берердин алдында ага мындай бир тамчы сыя кошуп коет экен. Сыя кошуп болсо ал адам көрүп алып, муну эмнеге кылдыңар десе, мен силердин сурооңорго жооп бердим дейт экен да. Сен болсо бир стакан муздак сууну бир эле тамчы сыя үчүн ушул таза сууну кабыл албай койдуң, ичпей койдуң дегендейчи. Ошол бир эле сыя үчүн дейт. Бирок сен ошентип атып дагы Кудайдан дагы күтөсүңбү, жакшы иштериң менен же кылган иштериң менен Кудайым ушул бүт жакшы кылган иштериң бир эле сыя ушул күнөө, мындай айткан жаман ишиң баарын жаап койгондуктан. Ошондо ал ойлонуп туруп, анан түшүнүп туруп айтат экен, рахмат деп айтып, ушул сабак үчүн. Анан түшүнөт экен, жакшы иштер эч качан мындай айтканча күнөөнү кечирүү алып келбейт экен да. Бул күнөө кечирилгендиктен адамдар жакшы иштерди кыла баштайт деп ошого ишенип чыгып кетет экен да. Ошондо Кудай Аллах кандай максат койду биздин орозого? Ошол орозо болсо айтылат, негизи ыйык жазууда дагы окусак, анан Куранда дагы окусак айтылат, Кудайым болсо бизге ушул орозону берген дейт, буйрук кылган дейт кармаш үчүн. Ар кандай буйруктар болот экен. Адам өлтүрүп койсо, башка ишенген адамды, аны өлтүрүп койсо ошого орозо карма дейт. Анан өзүнүн болсо мындай айткан сөзүн сөз берген, сөзүн аткарбаса, ошол учурда дагы орозо карма дейт. Анан болсо хачка чыгып атып, мергенчи кылса, ошентип Аллахтын буйругун аткарбай койгон болсо, ошондо дагы орозо карма деп айтылат да. Мындай айтканча, биз көрдүк, кечирим негизи Кудайдан, Аллахтан мындай ырайым катары берилет дейт. Анткени биз аны эч качан мындай жакшы иштерибиз менен таба албайбыз. Анда эмне үчүн Кудай болсо, Аллах болсо бизге орозону буйрук кылып атат? Мындай айтканча, кыска сөз кылганда, орозо болсо адамды өзү күнөөлүү экенин, Кудайдын алдында керектүү экенин,
ошого түрткү кылыш үчүн орозо керек экен. Анан ошол кылган жаман иштерин көрүп Аллахтын алдына келип кечирим сураш үчүн орозо ушуга түрткү кылат экен. Ошон үчүн ар бирөөбүз жаман иш кылсак, биз аны болсо кандай десем, өкүнүп, мен жаман иш кылдым деп туруп, ал Кудайдын алдына келишибиз керек. Антпесе анда бул жөн эле кандай десем, орозо кармаганыбыз, ошону түшүнбөсөк, ушунун баарын биз күнөөлүү экенбиз, Кудай бизди ырайым менен кечирип турат экен, ошону түшүнбөй эле орозо кармап мен күнөөм кечирилсин десек, анда бул жөн эле орозо кармаган, жөн эле тамак жебеген сыяктуу болуп калат экен да. Эгер болсо айтсак, эгер орозо айында биз ошону түшүнүп, Аллах болсо биздин ырайымдуу болгондуктан бизди күнөөлөрүбүздү кечирет экен, андан биринчи биз өзүбүздүн күнөөлүү экенибизди сезип турсак, анда биз орозонун мындай максатына жеттик, бир бөлүгүнө жеттик дейт. Бирок биз билебиз да, жөн эле ошону түшүнүп мен күнөөлүү экенмин, же мен жаман иш кылып алдым деп түшүнүү эле, бир эле түшүнүп өкүнүү бул жетиштүү эмес. Эгер болсо айтылат, биз баарыбыз эле күнөө жаман кылабыз дейт. Эмне кылышыбыз керек? Эгер биз болсо жаман иштерибизди кылсак, бизди бир жаза күтөт да албетте. Бирок аны кабыл албаш үчүн, ошол жазага түшпөш үчүн биз өзүбүз Кудайдан келип кечирим сурашыбыз керек экен. Ошондо биз түшүнүп турабыз. Биз болсо ушундай күнөөлүү болгондуктан орозо жардам берет ошо күнөөнү түшүнүш үчүн. Андан ары карасак, мен оюмча жана бүт көбүнчө адамдар айткандай, биз кечирим сурашыбыз керек да. Кечирим сурап түшүнүп, анан ошондо биз Кудайдын ырайымына келип, ырайымына таянып, ырайымына ишенип, биз кечирим алабыз деген түшүнөт экенбиз. Ошондо алабыз. Орозо жардам берет, биз күнөөлүү экенбиз. Эгер баарыбыз орозону кармап атып, башка ойлор менен жүрсөк, анда ойлонуп көрүшү керек, чынында максат, орозо кармаганын себеби максат эмнеде? Эгер ушул максат болсо, анда бул жакшылыкка алып келет экен да, анткени болсо бул түшүнүктүү болуп турат. Кандай деп ойлойсуздар, достор? Силер болсо орозо кармаганда кандай, эмне себеп менен кармайсыздар? Орозо кабыл алындыбы силердики деп ойлойсуздарбы? Ошол жөнүндө бөлүшүп кетиңиздер. Ошол орозоңуздар кабыл болсун, жана айтмакчы, орозоңуздар туура болсун. Кабыл алыш үчүн Кудай кабыл алат албетте, эгер ошол орозоңуздар туура болсо. Жана биз менен байланышта болуп туруңуздар, Алкитап Чекит медиага кошулуп туруңуздар, жана мындан тышкары дагы бир кыска номерге дагы, WhatsApp номерге өзүңүздүн сурооңуздар болобу, оюңуздар болобу, ошону бөлүшүп кетсеңиздер болот. Ал болсо +1 301 760 60 70 номерине. Ошондо эгер биз өзүбүздү мындай айтканча орозо айында Аллахтын алдында чынында биз күнөөлүү экенибиз, жана Аллахтын алдында биз болсо ар кандай жаман иштерди кылып, анын алдында эч кандай актана албайт экенибизди билсек, түшүнсөк, анда гана ошондо биздин орозобуз мындай айтканча кабыл алынат экен деп айтсак болот. Анткени ошонун баарын көрүп, сезип, Аллах болсо көрүп, бизге үмүт берип жана кечирим берет экен. Антпесе биз болсо кантип ушуну түшүнүп, түшүнбөстөн мындай айтканча кечирим суралат элек. Албетте айтылгандай эле мурунку подкасттарда да, ушул сөздөрдө дагы Аллах кечиримдүү, ырайымдуу экен. Ошон үчүн силер орозоңуздар кабыл болсун, жана орозоңуздар силер айтылгандай эле кайталанып кетейин. Биз болсо күнөөнү кайра-кайрадан жазайбыз, ошонун баарына Кудай ырайымын көрсөтүп кечирип турат. Биз болсо бир гана орозо айында кармап атканда орозону туура кармап, жана ошол орозодо биз ойлонушубуз керек. Менин жашоом эмнеге алып келип атат? Менин жашоом кандай экен? Кудайга жакындап туруп атабы? Аллах мен орозомду кабыл алып атабы? Эгер биз күнөөбүздү түшүнүп, күнөөлүү экенибизди түшүнүп, ошондон кечирим сурасак, анда чынында Аллах биздин орозобузду кабыл алат экен. Анда эмесе, кийинки подкасттардагы көрүшөбүз, угушабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.